По документ барын текшерип атышат. Москвада башталды рейд. Мында кыргыз кызды, наракта кыргыз кызды. Кыз эркек карабай регистрация документ некет болгула. Вакыт боюнча, күн боюнча. Оны алып кирип кетти. Мында турат мынакей. Документиңерге өтө жакшы карап. Армиянын хотунда ушундай. Документиңер таза болсо кечете жүргүлө балдарыңыздар. Кыргызстандыктар. Наркалар күнүйтө окшойт. Токтоп турат наракта. Пока биздики таза эле болуш керек. Не дейбиз? Москвада жашаш кыйын болду. Ардеки закон. Эрбол Султанбаев, Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти билдирүү жасашат. Бүгүн Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары башталат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Биринчи күнү эки өлкөнүн лидерлеринин эки тараптуу сүйлөшүүлөрү Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы биринчи мамлекеттер аралык кеңештин жыйыны өтөт. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бир катар биргелешкен документтер кабыл алынып, Садыр Жапаров менен Ильхам Алиев прессага билдирүү жасашат. Бул мамлекеттик сапардын алкагындагы иш-чаралар ОТРК, республикалык жана облустук каналдардын, ошондой эле соц тармактардагы баракчалардын түз эфиринде чагылдырылат. Түз эфир 15:40 эки лидердин расмий жолугушуу аземи менен башталат деп айтылат маалыматта. Булак Серепкежи. Кыргыз аскер кызматкерлери Тажикстанда өтө турган ЖККнун машыгуусуна катышпайт. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда башынан эле бул иш-чарага катышуу пландаштырылган эмес. Буга чейин Кыргызстандын Коргоо министрлигинин жетекчилиги ЖККнун тынчтыкты сактоочу күчтөрү менен биргелешип өткөрүлүүчү командалык штабтык машыгуусун токтотуу чечимин кабыл алган. Машыгуу Кыргызстандын аймагында 2022 жылдын октябрында өтүшү керек болчу. ЖККга мүчө мамлекеттер Тажикстанда Рубеж 2022 аттуу машыгуу өткөрөт. Тажикстанда ЖККга мүчө мамлекеттердин аскерлеринин машыгуусу өтөт. Бул тууралуу уюмдун сайтында жазылган. Борбор Азия аймагынын жамааттык күчтөрүнүн Рубеж 2022 деп аталган аскердик машыгуусу 10 октябрда башталып 21 октябрга чейин уланат. Ага ЖККга мүчө мамлекеттердин аскерлери, бириккен штаб жана ЖКК катчылыгынын ыкчам топтору катышмакчы деп айтылат маалыматта. Аскердик машыгууга миңдей адам келип, учак, тик учак сыяктуу атайын жана аскердик техникадан 300дөйү тартылары күтүлүүдө. Буга чейин Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бузулгус боордоштук 2022 командалык штабтык машыгуусун өткөрүүдөн баш тарткан. Булак Спутник Кежи. Россиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын элчисин ачык сүйлөшүүгө чакырды. Россиянын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденко Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат менен жолукту. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Гүлнара Клара Самат тышкы иштер министрлигинин имаратына чакырылган. Жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы мамиле, жамааттык коопсуздук жөнүндөгү келишим уюмунун алкагындагы кызматташуу, эки өлкөнүн жетекчилеринин алдыдагы жолугушуусу боюнча ачык сүйлөшүү орун алды. Тараптар Россия менен Кыргызстан союздаш экенин тастыкташты. Азыркы геосаясаттагы оор абалды эске алганда бул маселенин актуалдуулугу жогорулап жатат деп айтылат Россиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Булак Баракелди. Сокулук рейдтин аймактык башчысы акча алып жатканда кырмалды. УКМК. Чүйдөгү Сокулук райондук электр тармагынын аймактык башчысы акча алып жаткан учурда кырмалды. Аны колго түшүрүү иштери 7 октябрда жүргөн деп маалымдайт УКМКнын басма сөз кызматы. Сокулуктун тургуну райондук электр тармагына кайрылган. Ал жергиликтүү тургундардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жаратып, анын аймагынан өткөн
өзүнчө электр чубалгыларын жылдырууну өтүнгөн. Бирок реттин кызматкерлери ар кандай шылтоолор менен оңдоо иштерин жүргүзүүдөн жана электр зымдарын өткөрүүдөн баш тартышкан. Бул маселени чечүү үчүн жарандан опузалап 20 000 сом акча каражатын талап кылышкан. Арыз ээси УКМКнын Чүй облусу боюнча башкармалыгына кайрылып, 7 октябрда Сокулук районунун аймагынан райондук электр тармагынын аймактык башчысы жаран 20 000 сом пара алып жаткан учурда кармалды деп айтылат расмий маалыматта. Булак Баракелди. Бишкекте таштанды челектин жанына токтотулган автоунаалар алынууда. Бишкекте таштанды челектердин жанына токтотулган автоунааларды эвакуатор жүктөп кетип жатат. Тазалык ишканасы таштанды челектин түбүндө токтоп турган машинаны эвакуатор жүктөп жаткан видеону жарыялады. Маалым болгондой, туура эмес жерге коюлган автоунаалар тазалыкчылардын ишине тоскоолдук жаратууда. Ишкана айдоочуларды автоунааны башка ылайыктуу жерге токтотуп, жол эрежесин бузбоого чакырды. Булак Спутник Кежи. Чүйдө сасык тумоо күчөп, массалык иш-чараларды өткөрүүгө чектөө киргизилди. Чүй облусунда сасык тумоо менен ооругандар көбөйгөнүнө байланыштуу массалык иш-чараларды өткөрүүгө чектөө киргизилди. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдирди. Маалыматка ылайык, өткөн жумада 1002 адамдан сасык тумоо аныкталып, эпидемиологиялык босогодон 12,7%га ашып кеткен. Үстүздөгү жылдын 9 айында Чүй облусунда корч респиратордук оорулардын 29 137 учуру катталган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2630 учурга көп экенин белгиледи. Сасык тумоонун өсүү темпи 5%ды түзгөн. Буга байланыштуу 1 октябрдан тарта облустагы коомдук жайларда, уюмдарда жана мекемелерде көңүл ачуучу массалык иш-чараларды өткөрүүгө карантиндик чектөөлөр киргизилген. Ошондой эле ооруканада жаткан бейтаптарды көрүү үчүн келгендердин кирүүсүнө да тыюу салынды. Булак Спутник Кежи. Бишкекте агро өнөр жай көргөзмөсү менен алтын көз жарманкеси өтөт. 20-22 октябрь күндөрү Бишкекте Агротех Экспо 2022 агро өнөр жай көргөзмөсү жана алтын көз айыл чарба жарманкеси өтөт. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирди. Иш-чара министрликтин түзүлгөндүгүнүн 95 жылдыгына арналат. Бул күндөрү Бишкектин эски аянтында айыл чарба техникалары, кайра иштетүүчү жабдуулар, тамчылатып жана жаадырып сугаруучу каражаттар, жаңы үрөндөр жана асыл тукум мал көрсөтүлөт. Ошондой эле иш-чарага жеңилдетилген шарттарда лизинг алууну каалаган дыйкан фермерлер, ишкерлер чакырылат. Булак Спутник Кежи. Анкарада Чыңгыз Айтматов атындагы сейил бак ачылды. Түркиянын Анкара шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы сейил бак ачылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык Чанкая районунда 8 октябрь күнү ачылган паркта улуу жазуучунун бюсту орнотулуп, ага адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзү жазылган. Ачылыш аземине Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев, Чанкая муниципалитетинин мэри Альпер Таштелен жана мекендештери катышты. Элчи Айтматовдун урматына сейил бак ачылып, бюстунун орнотулушу кыргыз-түрк элдеринин боордоштук алакасынын символу экенин белгилеген. Ал эми Альпер Таштелен туркиялыктардын айрымдары Айтматовдун чыгармалары жана алардын негизинде тартылган тасмалар менен чогуу өскөнүн айтып, жазуучунун ысымы учурда Анкаранын Чанкая муниципалитети менен байланышып жатканы сыймык экенин кошумчалаган. Булак Спутник Кежи.